Майлы суу шаардык электр тармактар ишканасынын карамагындагы Сары Бей көмөк чордонунун кубаттуулугу 35,6 киловолтту түзөт. Аталган көмөк чордон тоолуу аймакта жайгашкандыктан мындагы тейлөө кызматы тегиз аймактарга караганда шарттуу. Андыктан мындагы жабдыктарды убагында алмаштырып, көзөмөлдөн өткөрүп туруу зарыл дешет адистер. Жалал Абад электро ачык акционердик коому койгон пландын негизинде аталган көмөк чордондун 2 ВКО жабдыгына алмаштырылды. Болот да и жакшыланат. Бул эски ушул азыр подстанция 35-6 киловольт Сары Бей подстанциясында азыр 2 масляный выключательди алмаштырып атабыз. Алмаштырып аткан себептери капремонт плановый по графику Жалал Абадтан жасалып келип, ошол жерге азыр 2 масляный выключательди алмаштырып атабыз. Кубаттуулугу трансформатор 2,5 киловаттык трансформаторлор кызмат көрсөтөт. Мына масляный выключательдер 630 амперлик масляный выключатель турат. Пока ошол 500 абоненттин эмесине тейлөөгө мүмкүнчүлүгү кеңири жетет. Сары Бей көмөк чордону аталган аймактагы жайгашкан 3 айылдан сырткары телестанцияны жана шаардык суу башкармалыгында электр энергиясы менен камсыз кылат. Оңдоп түзөө иштери январь айынан тарда башталганын айткан кызматкерлер, ВКО жана ТСН жабдыгынын жаңылануусу авариялык көчүрүүлөргө бөгөт коет дешет. Мындан сырткары 500дөн ашуун абонентти тейлөөдө мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтерин кошумчалады. Водозабор ошо шаарды таза суу менен камсыздайт. Ошо биздин кызмат келип, буларды азыр келди, ремонтиктерди допускать этип, ишке алмаштырабыз, масляный включательдерди алмаштырабыз дегенин допускать эткени келдик. Биздин кызмат ушу аварийный отключениялар болгондо ушул жерден келип өчүрүп, кайсыл жерде тез аранын ичинде оперативный выездной бригадабыз. Тез аранын ичинде ушу элге таза тез аранын ичинде жарыктыкты берген, электр энергияны берген келебиз ушу. Майлы суу шаардык тармактар ишканасы бүгүнкү күндө жалпы 8700гө чукул абонентке жарык жеткирип берет. Карамагында 3 көмөк чордон орун алган. Кожолуктардан сырткары ири ишканаларга электр энергиясын жеткиргендиктен жыл башында бул жайга кошумча фидерлер орнотулган. Мурункуга караганда бир топ ыңгайлуу болуп калды. Мурун бизде авариялар болгон учурда водозабор жактан же мындайча айтканда сайдын аркы бетинде авария болгонбу, берки бетинен авария болгонбу обход кылып, анын авария эмне себептен болгондугун такташ үчүн убакыт көп кеткен. Бүгүнкү күндө авария болсо ЛМС фидеринде болду же швейный фабрика фидеринде болду. Так маалымат билип туруп, ошол кайсыл фидерде болсо ошол фидерди обход кылып, элге свет берүүгө бүгүнкү күндө ыңгайлуу болуп калды. Оңдоп түзөө иштери муну менен чектелбейт, алдыңкы күндө уланат. Максат калкты сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу. Ал эми жаңыланган ВКО жабдыгынын эскилиги Жалал Абад электронун резервине өткөрүлүп берилди. Дөөлөтбек Кочкорбаев, Гүлзада Төрөбекова, Сентябрь, Жалал Абад.